урматтуу мекендештер, бүгүн силерге абдан жакшы жаңылык айтабыз. 15 февралда Россия Федерациясынын Ички иштер министрлиги анын ичиндеги миграция жаатындагы башкы башкармалыгы бир чоң билдирүү жасады. Эгерде ижарага берип аткан, чет элдик жаранга ижарага берип аткан батирдин ээси чет элдик жаранды миграциялык каттоого койбосо, анда батирдин ээсин жоопко тартабыз деп чоң билдирүү жасады. Буга чейин биз көп учурларда, ар бир төгөрөк столдордо, жолугушууларда айтып келгенбиз. Эмне үчүн эгерде полиция кызматкерлери мигрантты кармап алса, анда мигрантка айып пул салып, штраф төлөп, депортация же выдворение кылганга чейин барат. Бирок ошол эле учурда батирдин ээси эч кандай мойнуна жоопкерчиликти албайт деп. Үнүбүз Кудай буйрса Кудайга жетти окшойт. Ошол билдирүү 15 февралда расмий чыкты. Бир сыйра цитата кылып окуп коеюн. Постановка иностранца на учет – это обязанность собственника. Если собственник сдает в аренду жилое помещение, но отказывается постановке на миграционный учет по месту пребывания, это является административным правонарушением и влечет за собой наложение штрафа на собственника. Ошол себептен ар бир эми батирге берип аткан, ижарага берип аткан собственник үйгө миграционный учетко койгонго эми сөзсүз түрдө абзел болуп калды. Бирок бул жерде ошол айтып турат, мигрант не должен его переиздавать, башка бирөөнө ижарага бербеш керек, жана өзү балдарын да койсо болот, өзү да койсо болот. Ошон үчүн собственник менен келишим түзүп атканда сөзсүз түрдө биз 4 киши жашайбыз, анан кийин мынча бала жашайбыз деп туруп, ошонун бүт баарын прописывать этип, договорго ошонун негизинде сүйлөшүп алгыла. Ошол РИА Новостьтен маалымат чыкты. Биз болсо Telegram каналга жүктөйбүз. Telegram каналдан ошол эки ссылканы көчүрүп алып туруп, ссылкасын эле ошол өзүңөр батир симайт этип аткан, ижарага алып аткан собственникке жөнөтүп койгула, эгерде силерди учетко койбойм деп атат. Ошон үчүн сүйлөшүп атканда айтасыңар, бизди гана жоопту тартпайт экен, силерди дагы жоопко тартат экен дептир. Бул жерде дагы бир айта кетчү нерсе, собственниктер ижаранын ээси коркпош үчүн также ведомство указали, что постановка на миграционный учет не приведет к дополнительным расходам для хозяина жилья. То есть эч кандай кошумча расход болбойт, коркпой эле убактылуу миграционный учетко коет дагы. Эгерде силер эмгек келишимдер болсо, ошонун негизинде 1 жылга чейин коюп бергенге эми мыйзам тарабынан ал дагы сөзсүз мажбур. Ушундай жаңылык бул жаатында дагы жакшы жаңылыктар болсо айтып турабыз. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши. Урматтуу мекендештер, анан жарнама катары айтып кетейин. Баарыбыз Кыргызстанга авиабилет сатып алабыз, приложение аркылуу сатып алабыз, же телефон аркылуу сатып алабыз. Биздин кыргыз мекендештер жакшы мобильное приложение авиаселфтун эле бип бир эле түрү AviaKG деген ссылка приложение ачты. Ошо авиаселфти кандай колдонсоңуз, ошондой эле колдоно бересиңер. Кыйын мекендешибиздин чөнтөгүнө түшсүн, бири-бирибизди колдойлу дагы, башка бирөөнүн приложениясын колдогончо биздин мекендештердин приложениясын колдоп туруп, мен азыр ссылканын астына дагы скачиванияга да киргизип коем, же болсо App Store же Google Play'ден кирип туруп AviaKG деп жазсаңыздар чыгат, ошону көчүрүп алыңыздар. Сак саламат болуңуздар, бири-бирибизди колдоп жүрөлү. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендешим, Кыргызстанга баарыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошол тыйынды утуу менен которолу. Кыргызстандын банк компаньон эң жакшы акция уюштуруп атат. 3 айда бир жолу тыйын которгондун арасынан 6 кишиге 50 000 рубльдан белекке тыйын берип атат. Андан тышкары 2025 жылдын август айына чейин ким көбүрөөк тыйын которсо, бир кишиге бир бөлмөлүү батирди утуучу катары белекке берип атат. Балким ошол батирдин ээси сиз болуп каласыңар. Тыйын которгондо Астрасенс системасы аркылуу, Сбербанктан, Тинькофф банктан жана Мир привилегии приложениясы аркылуу мекен деген промокодду киргизип которсоңуздар, дагы утуш менен которосуңар. Эң негизги шарт компаньондун же кошелегуна, же картасына тыйын түшүш керек. Тыйынды утуш менен которолу.